Бүгүнкү чыгарылыш Дейл Карнегинин «Достошуу жана тил табышуу өнөрү» деген китебинен алынды. Адамдарды кантип ийгиликке шыктандыруу керек? Пит Барлоу менин эски досум болчу. Ал циркте иттер менен понилердин катышуусунда оюн ойноп, цирк жана эстрадалык шоуга кошулуп, саякаттоо менен өмүрүн өткөргөн. Питтин жаңы келген иттерди үйрөтүп жатканын карап туруу мага абдан жакчу. Иттер бир аз эле ийгилик көрсөтсө сүйүнүп, эркелетип, мактап, сөзсүз түрдө бир кесим эт берип турарына көңүл бурдум. Бул жаңылык эмес. Машыктыруучулар мындай ыкмаларды көптөгөн кылымдардан бери колдонуп келишет. Мени кызыктырганы, эмне үчүн кишилерге таасир эткибиз келгенде иттерди машыктыргандай акыл эстүү жолду тандай албайбыз? Эмне үчүн аларга эттин ордуна камчы колдонобуз? Эмне үчүн жемелөөнүн ордуна мактоону пайдаланбайбыз? Келгиле, адамдарды кымындай жетишкендиги үчүн да мактай баштайлы. Бул андан ары өзүн өзү өркүндөтүүгө шыктандырат. Психолог Джесс Лейер өзүнүн «Мен улуу эмесмин, балакай, мен эмнеге жетсем ошомун» деп аталган китебинде мындай дейт: сөз кудум күн нуру сыяктуу кишинин жан дүйнөсүн жылытууга жөндөмдүү. Биз ансыз гүлдөп өсө албайбыз. Көпчүлүгүбүз жаныбыздагыларга сынчыл көз караш менен кароого гана даяр турганыбызга карабай, балабызга кайсы жол менен болбосун сөздүн жылуу нурун берүүгө аракет кылабыз. Өткөн өмүрүмө кылчайганда бир нече жакшы сөз бүткүл жашоомду кескин өзгөрткөн учурларды айкын көрөм. Сиз дагы өзүңүз жөнүндө ушундай деп айта аласыз, туурабы? Тарых мактоонун укмуштуудай кереметтерин баяндаган мисалдарга толо. Бир лондондук бала азык түлүк саткан дүкөндө сүргүнгө айдалган, немедей күнүнө 14 сааттан иштечү. 2 жыл ушинтип азап тартып жүрүп, акыры күчү калбаганын сезет да, күндөрдүн бир күнүндө эртең менен төшөгүнөн туруп, нанүштө да кылбай, Лондондон 15 чакырым алыстагы бай чарбада үй кызматчысы болуп иштеген энесине жөнөп кетет. Бала кудум акылдан азган немедей абалда болчу. Ал апасына жалынып ыйлап, эгер дагы эле дүкөндө калтырам десе, өзүмдү өзүм өлтүрөм деп ант берип жатты. Андан кийин ал мындан ары жашагысы келбегенин айтып, мектепте окуткан улгайган мугалимине узун таасирдүү кат жазат. Мугалими катка дароо жооп жазат. Ал катында жаш жигитти кайраттандырып, чындыгында башка кызыктуу нерселер менен алектенерлик акылдуу экенин айтып, мугалимдик жумушту сунуштайт. Мына ушул жылуу сөз өспүрүмдүн келечегин аныктап, бүтүндөй англис адабиятынын тарыхында из калтырат. Анткени өспүрүм ошол убактан тартып көптөгөн бестселлер китептерди жазып, калеми менен миллиондон ашык доллар табат. Силер балким ал жөнүндө уксаңар керек. Анын аты жөнү Герберт Уэллс. Мактоону сын ордуна пайдалануу Скиннердин окуу концепциясын өзөгүн түзөт. Бул азыркынын улуу физиологу, организмде болуп жаткан бардык процессти окутуучу илим. Жаныбарларга жана адамдарга жасаган эксперименттери менен сынды мүмкүн болушунча азайтып, мактоого басым койгондо адамдагы жакшы сапаттар бекемделип, ал эми жамандары көңүл буруунун жетишсиздигинен жоголо баштаарын көрсөткөн. Түндүк Каролинанын тургуну Джон Рингельспо муну балдары менен болгон мамилесинде пайдаланган. Көрсө, анын үй бүлөсүндө көптөгөн башка үй бүлөлөр сыяктуу эле балдарына кылган мамилеси кыйкыруудан гана турат экен. Ошондой эле балдар мындай мамиледен кийин көпчүлүк башка учурлардагыдай эле жакшы болуунун ордуна улам жаманыраак боло беришкен. Ата-эне да ушундай боло бергендиктен мунун аягы бүтпөчүдөй сезилген. Рингельспо мырза бул кырдаалды чечүү үчүн биздин курстардан өздөштүргөн кээ бир эрежелерди колдонуп көрүүнү чечет. Биз балдарды кетирген каталары менен жаңылыштыктары үчүн жемелөөнүн ордуна мактап көрүүнү чечтик. Бул оңой болгон жок. Айрыкча балдардын жаман кылыктарын көргөндө кармануу кыйын болду. Аларды мактоочу себептерди табуунун өзү кыйын болуп жатты. Ошондой болсо да, себептерди табууга аракет кылып жүрүп, 1-2 күндөн кийин
Кээ бир жагымсыз нерселер чындап эле токтоп калды. Андан кийин башка жагымсыз кылыктары да азая берди. Балдар биз тартуулаган мактоолорду топтой баштады. Алар кээде кайсы бир нерсени туура жасаш үчүн өз каалоолорун баш тарткан учурлар болду. Биз буга ишене албай жаттык. Албетте, мактоонун жагымдуу таасири түбөлүк эмес, бирок акыры барып баары өз жайына түштү. Бул биз алгач баштаган учурга караганда алда канча жакшы болчу. Мурдагы көнүмүш адаттарыбызды биз өзүбүз да токтоттук. Балдар көп учурда өздөрүн жакшы алып жүрө башташты. Мунун баары балдарыбыздын кымындай жакшы иштерин баса белгилеп көрсөтүп мактап, ал эми жаман жактарына басым жасабаганыбыздын жыйынтыгы болду. Албетте, мунун баары ишкердик мамилелерде да пайдалуу. Калифорниянын тургуну Кейт Роппер бул эрежени компаниясында түзүлгөн кырдаалда колдонду. Бир жолу анын колуна басма цехинин эң жогорку сапаттагы өндүрүмү тийип калды. Аны басып чыгарган жумушчу компаниядагы жаңы жумушчу болгондуктан кырдаалга кыйынчылык менен көнүшүп жаткан. Бөлүм жетекчиси анын жүрүм турумун жактырбай, жумуштан кетирүү жөнүндө ойлонуп жүргөн. Бул жөнүндө уккан Роппер мырза басма цехин карай жөнөп, жаш жигит менен аңгемелешет. Ал анын жумушуна абдан ыраазы экенин, бул цех акыркы убакта өндүргөн нерселер эң жогорку сапатта чыгып жатканын белгилейт. Ал жаңы жумушчунун кайсы жерде эң мыкты иштегенин тактап көрсөтүп, компаниянын орток ишине кошкон салымынын канчалык маанилүү экенин айтат. Бул мактоолор жаш жигиттин компанияга тийгизген мамилесине таасирин тийгизди деп ойлойсуздарбы? Албетте тийгизди. Ал саналуу эле күндөрдө кескин өзгөрдү. Жигит жолдошторуна бул маек тууралуу кеп кылып, компанияда жакшы ишти чындап эле баалашаары жөнүндө айтып берди. Ошол убактан тартып ал мыкты жумушчу болуп калды. Роппер мырза жагалданып же сен мыкты жигитсиң деген сыяктуу курулай мактоолорду айткан жок. Ал бул кишинин жумушу эмне үчүн өзгөчө экенин түшүндүрүп берди. Ал айтыла жүргөн жагалдануу сөздөрүн колдонуунун ордуна сөзүн конкреттүү далилдер менен ырастап бергендиктен анын мактоо багытталган киши үчүн алда канча чоң мааниге ээ болду. Кимге болбосун мактоо жагат, бирок ынанымдуу мактоо чын дилден чыгып, кишини жөн эле кайраттандыруу үчүн айтылган сөздөргө окшобойт. Эсиңерде болсун, биз баарыбыз эмгегибиздин бааланышына умтулуп, буга жетиш үчүн баарын жасаганга даярбыз. Бирок эч кимге куулук менен жасалма жагалдануу керек эмес. Кайталоого уруксат бергиле. Бул китепте баяндалган эрежелер чын жүрөктөн чыккан учурда гана таасирин тийгизет. Мен сиздерге митаам амалдардын топтомун сунуштаган жокмун. Мен жаңы жашоо образы жөнүндө айтып жатам. Келгиле, адамдарды өзгөртүү жөнүндө сүйлөшөлү. Эгер силер жана мен айланабыздагыларды дил тереңинде катылуу казыналарын аңдап сезүүгө шыктандыра алсак, анда алардын жүрүм турумун өзгөртүүгө караганда алда канча чоңураак нерсеге жетишебиз. Биз аларды кадимкидей өзгөртө алабыз. Апыртып жатат дейсизби? Бир убактарда Америкада жашаган психологдор менен ойшулдардын эң көрүнүктүүсү Гарвард университетинин маркум профессору Уильям Джеймстин акылман сөздөрүн угуңуз. Боло турган абалыбызга салыштырмалуу биз жарым-жартылай уйку абалындабыз. Адамдар өздөрүнүн дене бой жана акыл ресурстарынын аз гана бөлүгүн пайдаланышат. Жалпылап айтканда, киши өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн толук пайдаланбайт. Биздин ар бирибизде биз колдонбогон толтура жөндөмдөр бар. Ооба, бул сапаттарды угуп жаткан, сиздин да пайдаланылбай жаткан толтура жөндөмүңүз бар. Алардын бири кыязы. Сиз толук пайдаланбаган жөндөмүңүз. Бул сиздин мактоо жана алкыш айтуу менен кишилерди катылып жаткан жөндөмдөрүн аңдап билүүгө шыктандыруучу сыйкырдуу касиетиңиз болсо керек. Кандай жөндөм болбосун, сын айтуудан мокоп, мактоо нурлары менен гүлдөп өсөт. Мыкты жетекчи болуш үчүн төмөнкү эрежелерди пайдалангыла. Кичинекей ийгиликке да ыраазычылыгыңызды билдирип, ар бир ийгиликке дем бергиле. Чыныкластан баалагыла жана жоомарттык менен мактагыла.